Жолдун жээгинде зара кылып туруп эле төз басып кетерин адамдар тозокко кетет. Бардык мумундар үчүн бул дүйнө түрмө туугандар. Кээде агаларыбыз, Кудайга шүгүр, Аллах Таала берди неаматтычы. Эми ошол неаматты пайдаланып, бейишке таза болбогон адам кирбейт. Бейишке жалаң гана таза адамдар кирет. Пайгамбарыбыз рауиху кулубакум саатун маса. Жүрөгүңөрдү кээде эс алдырып тургула деген. Ассаламу алейкум. Биз чоң жолдобуз, трассадачы. Бул жерде эл көп жашабаган жер. Чоң жолдун бою. Бирок мынага окшогон мусорлар аябай көп табасың да. Өзүңүздөр да көп байкасаңыз керек. Нерге сигаретти чегип, анан таштаган, эл жерден ише чыккан, кыскасы флеш. Короче, муну топтоп баягы президентибиз айткандай бир капка салып алып, жыйнасаң, ол жерге чейин эле бир кап чыгат да. Бул неден кабар берет? Мына кеткен машиналар бар го. Айнектен ыргыткандар да. Өзүнчө отуруп алып, тамак жеп, анан мусорлар чыккан жер эмес. Азыр эс алуу жерлерине да барабыз. Ал жерлерде мусорлар таштап кеткен жер бир топ да. Бул жөн эле жолдун боюнда айнектен ыргыткан суунун идиши, флештин жана башка нерсенин идиштери, мусорлар зээнди кейтет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: мусулмандар өткөн жолдон зыян келтирүүчү нерсени алып салыш бул ыймандан деген. Башка бир хадисте садака деген. Ал эми ал жерге мусор ташташ эмне болот деген ошол ыймандын жоктугу да. Ошол жолдун таза болушун болгон зыяндын алып таштоо деген ыймандын жоктугу. Бул менен эмнени айткыбыз келип атат? Адам таза болуш үчүн, көпчүлүгү таза болуш жакшы көрөт го. Эң биринчи өзүн таза кылыш керек. Бул чоң жолдон ар машинанын ичинде чоң энелер өтөт, аялдар өтөт, аксакалдар өтөт. Бирок ошончо адамды көзгө илбестен жолдун боюнда олтурганда түшө калып туруп эле, ээн талада өтпөстөн бурула калып эле, ачык эле айтып кое берели, аткарган адам болгон. Сийип туруп кете берген адамдар Кудайдан корккула. Жолдун жээгинде зара кылып туруп эле төз басып кетерин адамдар тозокко кетет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жолдун боюнда баратып сахабалар менен эки кабырдын жанынан өткөн. Ошондо айткан: "Мына эки кабырдагылар азапталып атат. Ал азап болгону силердин көз карашыңарда чоң эмес, кичинекей эле деп ойлоп атат. Бирөөсү тили дайым ушак айта бергендиги үчүн, экинчиси сийдигинен тазаланбагандыгы себептүү. Жолдо тика туруп эле мындайынан бурулуп эле ушаткан болсо, сийген болсо, ал сийдиги өзүнүн шымына чачырайт, башкага чачырайт. Анан ал жерден шыр эле кие калып бүткөндөн кийин ички кийимине чачырайт. Ошол ыпластык азапка себепкер болот. Муну ачык пайгамбарыбыз айткан. Кабырда азапталат. Анан бир даракты шагын пайгамбарыбыз алып келип, жулуп келип туруп, сайып коюп кетет дагы, балким ушул кургаганга чейин азабы токтоп турат. Урматтуу жолдо жүрүүчүлөр, сиз өзүңүздү сыйлабасаңыз дагы, көчөдөгүлөрдү сыйлабасаңыз дагы, көзүңүздү жумуп алсаңыз эч ким көрбөй кала турган деңгээлде элестетсеңиз дагы, ушу жолдо чаптырган токтоткула. Анткени ахиретке барганда, ахиретке чейин эле өлгөндөн кийин кабырда азабы бар. Эгер ушул нерсени сиздер көңүл бурбасаңыздар, анда сөзсүз түрдө Куранда келгенде силер латарауннал жахим, анык көрөсүңөр депчи, тозуктагы азап. Ошол сиздер жакшы көргөн максатта ушунун аркасынан айыпка жыгылып, азапка жыгылбаңыздар деп эскертип атабыз. Мына чоң жолдо баратканда мусор чыгып калат, зарыл мусорларчы. Ошону кантебиз, жаш балдардын памперси чыгат, же моундай баклажкалар чыгып калат депчи. Анда Кудайга шүгүр заман жетишип калды. Атайын мындай мусорный урналарды коюшкан дагычы. Ушинтип таштап, пакетке чогултуп, салып, андан нары бисмилла деп жол улап кетиле берет. Мына ошондо ыйманыбыз дагы саламат болду, жер таза, эл таза дегендей. Эки дос баратып, бирөөсү эми жолдон айнектен мусорун баклажканы ыргытайын дегенде кымбат машина деген дос айткан экен, айдоочу. Кой досуң таштаба. Сыртка таштасаң, бул жалпы элге тиешелүү адам, элге тиешелүү жолго таштап атасың. Ошону булгап атасың. Андан көрө мен машинама таштап коер, кийин алып коем. Машинаң булганып калат го дегенде, зато менин машинам булганат, мен капа болом, кийин тазалап коем деп. Ошого тазалыкты эң биринчи өзүгө алып келиш керек. Адам бейишке таза болбогон адам кирбейт. Бейишке жалаң гана таза адамдар кирет. Тазалык кандай?
мындай мусорларды ушундай жерге топтоп жолго таштабастан болушунча, эми калат баары башка бирөөлөр кылышы мүмкүн, бирок сиз таза болуң. Бул сырткы тазалык, дененин тазалыгы, гусул болгон бойдон жүрө бербей, даарат менен жүрүп, кийимдери таза болгон адамдар ошону менен бирге жан дүйнөсү тазалар бешке кирет. Ичинде көрө албастык, ачкөздүк, текеберлик, кекчилдик деген ыпластуу нерселерди дагы кетирип, мейли деп кечирип, сабыр кылып, өзүн кичпей алып ушундай таза адамдар бешке кирет. А бирок ичиндеги ыпластыгы барлар бешке кирбейт. Пайгамбар да айткан: "Ла ядхулул жанна ман кана фи қалбихи мисқал зарратин мин кибр" деген. Жүрөгүндө кыпындай дагы текеберги бар адам бешке кирбейт деген. Ошого жүрөктөгү ушундай ыпластыкты, жүрөктүн оорусун, жүрөктөгү мусорлардын бардыгын өрттөп, күйгүзүп жок кылышыбыз керек. Бул сиздер көрүп турган Швейцария эмес. Бул өзүбүздүн Кыргызстаныбыздагы жайлоо. Карасаңыздар, шарттарды ушунчалык кылып жайлаган. Ар бир коттедждин ичинде туалет, душу, жылуулугу, тамак пышырган бардыгы жайлаган. Биздин табиятыбызга өзү бүтүн дүйнө суктанат. Ошого жараша шартты да түзгөнбүз. Бирок Швейцарияга жетебиз деп атып, өзүбүздүн мусулманчылыгыбызды унутпайлы. Швейцариянын айырмасы бул жерде мусулмандар эс алат. Пайгамбарыбыз "Рауиху кулубакум саатан ва саа". Жүрөгүңөрдү кээде эс алдырып тургула деген. Биз реклама кылуу максатта айтпай атабыз. Биз дини, ыйманы, бактылуулук жагын айтабыз. Кээде агаларыбыз, Кудайга шүгүр, Аллах Таала берди неаматтычы. Эми ошол неаматты пайдаланып, үй бүлөңүздү алып келип туруп, кээде курсан кылып коюңуз, сизге кызыксыз болушу мүмкүн. Кайсы эркек эс алганы келсе, өзү эс албайт. Бирок үй бүлөсүн эс алдырат, ошондо үйдө сиздин сыйыңыз артат, сөзүңүз өтөт, үйдө чынык эркек болосуз. Үй бүлөңүз, бала чакаңыз курсан болуш менен бирге сиздин кадыр баркыңыз көтөрүлөт. Ошого болушунча ушинтип кээде эс алдырып коюңуз, бул сүннөт. Бирок эс алуу менен бирге эс алуу эле жүрө бербестен, бул дүйнөгө канчалык аракет кылынган болсо, ошончолук кооздукту ахиреттеги бейиш үйлөрүнө дагы иншалла аракет кылышыңыздар керек. Эгерде жакшы амал кылынган болбосо, мындай кооздук бейиштин алдында элестете албайбыз. Акыл албаган, көз көрбөгөн деп пайгамбар да айтат да. Ал жерде астыларынан дарыялар агып турган, калың дарактар, бактар, ушу неаматтар бар иншалла. Ким бул дүйнөдө ушундай жашоодо рахатка жетпей калса, ахиретте сөз түрдө жетет. Ал үчүн эмне кылыш керек? Аллах Тааладан коркуш керек. Аллах Таала бардыгыңыздарды бул дүйнөдө дагы, ахиретте дагы бактылуу кылсын. Анан бир аят бар. Ким бул дүйнөдө ыйман келтирип, "Мен амила салихан мин закарин ав унса, фаланухияннаху хаятан таййиба" деген. Ким бул дүйнөдө Аллага ыйман келтирип, жакшы амалдарды кылса, биз аларды жакшы жашоодо жашатабыз деген. Башка бир аятта "Ваман арадан зикри фа инна лаху маишатан данка". Ким Аллахтын аяттарынан тетири бурулуп качкан болсо, бул дүйнөдө тар жашоодо, кор жашоодо жашайт деген. Алла Таала кордо болсун, Аллахтын аятына көңүл буруңуздар. Мусулман адам бул дүйнөдө канча жыргаса дагы, ахиретте Аллах Таала даярдап койгон неаматтар, бейиштеги рахаттардын алдында бул дүйнө жыргалчылыгы эч нерсе эмес болот. Канча бийик унаа айдаңыз, канча бийик үйдө жашаңыз, канчалык жашоонун рахатын эң жогорку деңгээлде тартса деле, баары бир бул калып кете турган дүйнөдө мунун рахаты кыпындай эле болуп калат, бейиштеги ордуңузга караганда. Али радыйаллаху анху күндөрдүн биринде, бул башчы болуп турган убакта, мусулмандардын башчысы болуп, өтө кымбат атын минип базарга кирип келгенде, бир еврей, мусулман эмес, Али деп суроо берген экен. Ал өтүкчү экен, адамдардын бут кийимдерин тигип, "Мен пайгамбарыңардан ушул хадисти укканмын" дейт. Мусулман эмес, ошон үчүн ушул сөз менен айтат. Дүйнө ад-дунья сижнул муъмин ва жаннатул кафир деген. Дүйнө момун адамдын, ыймандуу адамдын түрмөсү болот. Ал эми кафир адамдын жаннаты болот, рахаты болот. Бу хадис ошондо ката болуп калды деп пайгамбарыбыздын катасын тапкан сөз сүйлөдү эле. Али радыйаллаху анху аябай сонун кылып түшүндүрдү. Дүйнө момундун түрмөсү, мен ушундай рахатта турсам дагы, ушундай кымбат атты минип жашоодо рахаттанып турсам деле, бейиштеги ордума караганда бул дүйнө мен үчүн түрмө. Бардык момундар үчүн бул дүйнө түрмө туугандар. Салыштырмалуу түрмө эсептелинет.
Ал өтүкчүнүн дүйнөдө кор болуп, адамдардын кызматчы болуп, эч жакшылык көрбөсө деле, ошол турушу өлгөндөн кийинки азабына салыштырмалуу эң эле жаннат эсептелинип калат. Ошондуктан мусулман эместер бул дүйнөдө жашаган эле жаннат көрүнүшү мүмкүн, бирок ахирети тозок эсептелет. Ошон үчүн алар тарапка өтпөстөн, шайтан тарапка өтпөстөн, бери тарапка өтүп, пайгамбарыбыздын жолун өтүп, туура ыйман, тактык жолго өтүңүздөр. Иншалла дүйнөдө кыйналсаңыз деле, жыргасаңыз деле, ахиреттеги рахат сиз үчүн даярдалган. Аллах Таала дүйнөнү дагы, ахиретти дагы сиз үчүн берген, ал үчүн бир гана Аллага ыйман келтириш керек.